Өкмөт туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдарга документ берүү боюнча улуттук кампанияны жүргүзүүдө. Ага ылайык ата-эне күбөлүктү жөнөкөйлөтүлгөн тартипте ала алат. Тийиштүү мамлекеттик органдар документти жоктордун тизмесин түзүп, анын негизинде документтештирүү өнүктүгү жүрүүдө. Темага Жазгүл Жекшенова токтолот. Улуттук кампаниянын алкагында баласынын документи жок ата-энелердин айрымдары күбөлүктүү жеңилдетилген шарт ала баштады. Ош облусунун тургуну Гүлнара Разиева кезерип кезек күтпөстөн, толтура документ чогултпастан баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн колуна алды. Муну кассаларга өчүргө турарды, немеге акчасын 100 сомдон квитанциясыга пул төлөгөн, о паспорт столго барардык. Жок, азыр жакшы. Өчүргө туруш жок. Киришimiz келди, жазып берипти. Омисларым ичиде бардык ичиде экен. Сөйнүп атабыз. Талап боюнча ата-эне төрөтүүнөн баласын алып чыгып жатканда эле күбөлүгү менен кошо чыгышы керек. Бирок айрымдар баласы мектепке барганга чейин чыгынбайт. Чыгынса да кандайдыр себептерге байланыштуу документти ала албай жүргөндөр да бар. 1,8 айга чейин жашадык. Нике жок, ал жактан деле көйлүк алган жокпуз. Кызымдын төрөлгөн тууралуу справкасы бар. Ошо өзүм паспортум бар. Эми мынтип документ ала албай жүргөндөр ушул жылдын аягына чейин баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алса болот. Муну премьер-министр Мухаммадкалай Абылгазиев дагы августтун аягында мугалимдердин конференциясында билдирген. ЮНИСЕФ өзүнүн бир маалыматын берди. Биздин өлкөбүздү Кыргызстан жарандыгы жок адамдардын маселесин чечкен дүйнөдө биринчи өлкө болду деп атат. Өзүңүздөр билесиздер, бизде катталбаган, күбөлүк албаган, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк албаган балдар көбөйгөн. Жакында мынакей азыр кампания башталды, улуттук кампаниябыз документтештирүү боюнча. Бир да бала күбөлүк албаган бала болбош керек деп. Мына максатыбыз өлкөдө катталбаган, документи жок, таандыгы жок балдар болбош керек. Мунун баары тең өткөндүн каталарын оңдоо менен алек болуп, ушулардын баарын жоюуга кеткен. Мына 1,5 жылдын ичинде ушул болду. Өлкө боюнча 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Өкмөттүн тапшырмасы менен мамлекеттик каттоо кызматы тийиштүү органдар менен биргеликте түзүлгөн тизменин негизинде документти даярдап, балдар жашаган аймактарга алып барып берет. Ушул оор кырдаалда жашаган балдарды документтештирүү боюнча жоопкерчилиги чектелген ушул документтерди даярдоо Гознак деген мамлекеттик ишкана бар. Ошол ишкана менен келишим түзүлүп, 1500 даана туулгандыгы тууралуу күбөлүктү ошол бекер берүү иш-чаралары каралды. Өкмөттүн тапшырмасы менен мындан ары саламаттык сактоо министрлиги төрөтүүлөрүнө кош бойлуу аял документи жок түшсө, ал тууралуу маалыматты базадан табуу жана ыкчам түрдө балага документтерди даярдоо үчүн тиешелүү органдарга маалымат бериши керек. Жазгүл Жекшенова, Жантай Макенов, Пирамида.